жакшы суроо экен. Көбү айтини окуп жатышат. Көп жылдан кийин деле баарына жумуш жете береби дейт. Технология азыр алдыга жылып атат. Ошол үчүн ойлонбой окуй берсе болот. Ал эми статистикаларга кайрылсак, айдан азыр бир макала жазып атат чоң. Ошол статистикада айтып атат, Америкага учурда ошо 21-жылга 1,5 миллион программист, айтишник эмес, программист. Ошондо анын арасында программисттер эле 1,5 миллион деп атат керектүү. Ал эми кошумча cyber security, башка инженерлер, башка IT багыттар боюнча өзүнчө статистика. Ошол Intel'дин чыгарган статистикасында жылына Америкага 1 миллион эме жетишпей атат. Ошол себептен булар башка жактардан өздөрүнө чакырып атат. Анан Кыргызстанды айтсак, Кыргызстандагы айтинин 20 жылдык келечеги только өсө берет. Себеби биздеги медицина, билим берүү платформасы, курулуш баары санариптештирилген эмес. Ошолордун баарын санариптештирүүчү болсок, бизге аябай көп айтишниктер керек болот. Дүйнө жүзүндө ошолордун баары санариптештирилген, мектептин окутуу платформалардын баары. Ошол эле жооп да, алдыңкы 20 жылда жумуш жок калбайсыз. Ал эми баштабай туруп конкуренция көбөйүп кетсе болобу дегендерге жооп, айтиде конкуренция болуп, менин жумушумду алып коет деген алыс болуш керек. Андай болсо мен силерге дагы окугула деп айтпайт элем, менин жумушумду алып койбогула деп. Ошол үчүн алдыңкы 20 жылга ойлонбой IT окусаңар болот. Биз силердин IT окуп, ийгилик жаратып, жашооңарды өзгөртүп, Кыргызстанга салым кошконуңарды каалайбыз. Биздин жардам, биздин берген маалымат, убакыттын баары бул силерден акча алыш үчүн же силерден бир нерсе алыш үчүн эмес. Биз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кылабыз. Анан Кыргызстаныбызга аз да болсо салымыбыз ошол болсун деп. Ошол маалымат менен силер жашооңарды өзгөртсөңөр баарыбызга жакшы, Кыргызстанга жакшы. Америка дүйнө жүзүндөгү эң чоң маркет IT боюнча. Эң көп айтишниктер жашаган өлкө бул Америка. Ошол жакта миллиондоп жылына программисттер жетишпейт экен. Бир эле багыт, айтинин бир багыты. Ал эми экинчи эң чоң өлкө бул IT жаатында Индия. Индияда жылына ошол бир нерсе 1000 деп программисттер чыгат, бирок алар чыкканда дагы, аларда дагы жетишпеген таңкыстык, суроо-талап чоң багыттарга таңкыстык чоң. Ошол себептен Кыргызстан анча миллиондордун жанында Кыргызстандан жылына 90 000 эле окуучу чыгат. Ошол 90 000 окуучунун баары айтиге тапшырса дагы бизде конкуренция болбойт. Эгерде конкуренция деп ойлосоңор, кыргыздардын эле башындагы бир оору, бири-бирибизге конкуренция болобуз, баарыбыз IT окуп алдык деп. Ал эми индустарга салыштырмалуу Кыргызстан кичинекей бир процент болуп калат. Ошол үчүн айтини ойлонбой окуш керек. Мен быйыл университетти бүтөм, бирок эч кайсы программаны өздөштүрө албадым. Адистигим программист, бирок IT окуйын десем шарт болбой жатат. Ушул диплом менен Америкага барып айтини үйрөнсөм болобу дейт. Сизге жооп, университеттен бүткөнүңүз жакшы, себеби университеттин дипломун алат экенсиз. Ал башка нерселерге жол ачат, программаларга тапшырып четке кеткенге. Бирок Америкага келип эмес, Кыргызстандан IT курсуна жазылып окуп туруп, анан Кыргызстанда туруп Америкадагы компанияларга тапшырсаңыз эң жакшы вариант болот. Себеби Кыргызстанда курстар арзан. Ушуга кошумча Кыргызстанда отуруп ITге окуйн дедим эле, Америкага барып окусам болобу? Кыргыздардын курстары бар экен деп сурашкандарга жооп. IT бул бардык жерде бирдей. Айырмасы жок. Кыргызстандагы жакшы курстар Америкадагы курстардай эле окутат. Ошол себептен өзүңөрдү кыйнабагыла. Кыргызстандагы курс айына $100 болсо, Америкадагы курс бир ошол 6 айлык курска ошо 6000-7000 миңден баштап 30 миңге чейин төлөйсүңөр. Бир жыл ошо 6 айлык курстун баарын алып бүтүш үчүн орточо эсеп менен 15 миң төлөйт адамдар. Анан Кыргызстанда 6 айга $600 болуп атат, мисалы да. Анан ошону өзүңөр салыштырып көргүлө. Курстан алчу нерсе ошол эле. Себеби курстар силерди эч убакта гений кылып, жумушка бүт нерсеге гарантия берип башыңарга куюп койбойт. Ар бир адам өзү окуш керек. Курстан дагы, университеттен дагы
чуркап окуп гана ийгиликке жетесиңер. Курста багыт берет. Туура маалыматты, анан туура багытты берет. Ошол берген нерсени окуп, сиңирип, өзүңөр ийгиликке жетесиңер. Эгерде курска барып эч нерсе окубасаңар, анда деле силерге ийгилик жарата албайсыңар. Мен быйыл ITде биринчи курсмун дейт. Эмнесинен баштаганым жакшы дейт. ITде университетте окуп аткандарга акысыз онлайн платформалардан үйрөнө берсеңер болот, кошумча тилдерди. Себеби ITде основасын университеттен окуп атсаңар, окуп жүрүп эле параллельно курстан, акысыз курстардан окуп аласыз. Себеби университетке акча төлөп атсаңар, ал жака акча коротпой эле койгула. Акысыз платформалардан. Айдананын Telegram каналында 7 акысыз платформаны бөлүшкөн. Ошол курстарды карап ошол жактан окусаңар болот. Же Жылдыз академиясынын 70ден ашык акысыз бесплатный ресурсы деген бөлүмү бар сайтында. Ошол жактан алсаңар болот маалымат. Кыргызстанда IT курстарынын баасы канча, кымбат болсо шартым келбей калат дейт. Ар кандай шарттагы адамдарга туура келет. Мисалы, эң арзан мен билген курстардан Жылдыз академиясынын азыркы скидкалары 50%ке чейин скидка кылып атайын ошондой арзан кылып койгон. Негизинен ал эң жакшы сапаттагы программа. Жылдыз академиясында биздин келечек долбоорунун окуучулары окушат. И ошол курс башталгандан баштап Жылдыз академиясы чоң скидка кылып коюп калган тапшыргандарга. Ошону карап көргүлө. Айдананын Telegram каналынын ссылкасын таштап коюңчу дейт. Ссылка сурагандардын баарына Айдананын Telegram каналы, YouTube каналы, бардык маалыматтары үстүдөгү профилде. Азыр силер Instagramга түз эфирге кирип атасыңар, профилди карасаңар, түз эфир кылып аткан профилди. Ошол жерде ссылка турат, линктер турат. Ошол аркылуу киресиңер. YouTube каналды да сурагандарга ошол Instagramда ар бир дагы айтып кетчү нерсе, ар бир YouTube'да видеону көргөндө, ар бир посту окуганда, сүрөттү көргөндө ылдыйын карап коюш керек. Ылдыйында текст болот. Мен таң калганым, биз сүйлөп лептоп жөнүндө кантип ноутбук тандаш керек деген видеолорду киргизебиз. Анан кайра эле суроолор башталат, эми жазып койсоңор жакшы болот эле деп. Ошол менин оюмча телефондон бир аз таппай калат, кыйыныраак окшойт. Ошого видео көргөндө ылдыйында мындай АКШны басып, текст окуп койсоңор, ошол жерде видео жөнүндө маалыматтар болот. Биз өзгөчө ар бир видеого текст киргизебиз. Ошол компьютердин минимальный параметрлер деп ошол видеонун түйүнө киргизип койгонбуз. Ошол жерден окуп туруп, көчүрүп алып туруп, компьютер сатып алганда телефонуңардан ошону карап колдонсоңор болот. Жылдыз академиясынын онлайн курсунун видеолорун көрүп, айтыны үйрөнүп алсам болобу? Сертификат маанилүүбү жумушка кирүү үчүн дейт. Болот. Жылдыз академиясынын YouTube'да видеолорунан эле IT үйрөнүп жумушка кирсеңиз болот, сөзсүз болот. Андан сырткары YouTube'дагы видеолорду көрүп дагы жумушка кирсеңиз болот. Биздин максат жалпы Кыргызстандагы көпчүлүк жаштарды ошол заманбап кесиптерди тандатуу, туура багыт берүү. Ал бир курска биз реклама кылып, ошол жака жазылгыла деген ойдо силерге ушинтип убактыбызды кетирип аткан жокпуз. Кыргызстандагы жаштардын баары канчалык жакшы жумуштарда иштеп жашоосун өзгөртсө, Кыргызстаныбыз ошончолук бат өнүгөт. Ошол үчүн эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, дисциплинаңыз күчтүү болсо, анда онлайн курстарды карап, акысыз курстардан үйрөнүп, YouTube'дагы видеолордон дагы үйрөнүп, жумушка кирсеңиз болот. Рахмат чоң Кыргызстан үчүн кылган мээнетиңиз эки эселеп кайтсын. Жубайыңызга дагы чексиз мактоолор болсун дейт. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Негизинен кечегиде мен пост бөлүшкөм, жаныбарларга кыяматчылык кылбагыла деп. Табият ушундай жаралган, адам баласы табиятка кандай мамиле кылса, ошондой жооп алат. Эгерде жамандык кылса, жамандык менен кайтат, жакшылык кылса, жакшылык менен. Ошол үчүн жакшы вирусту тараталы, жакшылык кылалы, бири-бирибизге кол суналы, тааныбаган адамдарга жардам берели, ошол өзүбүзгө сөзсүз кайтып келет. Ошондо жакшылык дагы, жамандык дагы кайтып келет деп коет. Мисалы, биз Жылдыз академиясында азыр келечек долбоорунда окуган окуучулардын көбүн тааныбайбыз. Анча-мынчаларын таанып баштадык. Тааныбаган менен дагы алар Кыргызстандын келечегине
баары жашоосун өзгөртсө салым кошот. Ошол жакшылык, ошол нерсе негизинен биз ушу Кудайдан кайтсын деп иштерди жасайбыз. Ошол үчүн бирөөгө жакшылык кылсаңар, сөзсүз силерге айланып келип, 7-адамдан болобу, 8-адамдан болобу кайтат. Ошол Кудайдан кайтат. Эч убакта жамандык кылып акырын көрбөй калды, бирөөгө ушундай терс нерселерди жасабаш керек. Жакшылык кыла бергиле, сөзсүз силерге Кудайдан кайтат. Кыргызстанда көп нерселер санариптештирилсе, аябай көп жумуштар пайда болот. Ошол үчүн Кыргызстанда окуп, Кыргызстанда иштегенге чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстанда аябай чоң ушундай биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз турат. Ошого баарыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек да. Мисалы, Кыргызстанда эгерде айтишниктер көп болсо, программисттер көп болсо, чоң Google сыяктуу, Facebook, Microsoft, Amazon сыяктуу компаниялар офистерин ачкысы келет. Себеби IT программисттер көп жерге булар офисин ачып койсо, буларга жакшыраак болот да, арзаныраак төлөшөт. Кыргызстандын стандарты менен кымбат эле жакшы төлөшөт, бирок Америкага салыштырмалуу азыраак төлөшөт. Ошол үчүн Кыргызстанда офиси болгон буларга көп компаниялар үчүн мындай жемиштүүрөөк болот. Ошого программисттер көп болсо гана Кыргызстанда чоң офистер ачылат, чоң компаниялар.